суроолордун көбү айтиге байланыштуу экен. Курска барып же өз алдынча бир тилди окусаңыз, Java же JavaScript же Python ошол жетиштүү. Анан жаңы баштап аткандарга JavaScript жеңилирээк. Кийин жумушка киргенден кийин кошумча онлайн эле окуп, бир окугандан кийин курста кийинки тилдерди өзүңүз онлайн окуп үйрөнө берсе болот. Америкага барам дегендер ар дайым план Б, план В сөзсүз кошуп койсоңор болот. Америкадан кийинки эле өнүккөн өлкөлөр бул Канада, Новая Зеландия, Австралия. Ошолорго дагы өзүңөрдүн документтериңерди жөнөтүп, ошол жактарга дагы тапшырып койсоңор болот. Эгерде Америка болбой калса, ал жакка кеткенге. Себеби ал мамлекеттер дагы дүйнө жүзүнөн IT адистерин издейт, жумушчуларды издейт, түрдүү программалары бар. Бул жерде максат эмне? Максат кыска жолдо, кыска мөөнөттүн ичинде бир тилди үйрөнүп, программист болуп, жумушка кирүү. Орточо эсеп менен 6 ай кетет. Жумушка киргенден кийин кошумча окуп, карьердик өсүү жасай берсеңиз болот. Айлык көтөрүлөт. Чоң компанияларга киресиңер, Google, Amazon, Facebook сыяктуу акырындан ошентип көтөрүлө берсе болот. Бирок башында эле ошондой 3-4 тилди үйрөнөм десеңиз, анда көп жыл кетип калат. Ошого убакытты үнөмдөп, 6 айдын ичинде бир курсту окуп, бир тилди үйрөнүп, жумушка кирсеңиз жетиштүү. IT аркылуу Кореяга барса болобу дейт. IT аркылуу дүйнө жүзүнүн баарына барса болот. Бардык мамлекеттер атайын проекттерди, ошондой долбоорлорду кээ мисалы Эстония сыяктуу, Эстонияда IT адистери болсо, аларга атайын виза ачып койгон. Ошол 5 жылдай барып, ошол виза менен жашап, андан кийин Эстониянын жарандыгына тапшырса болот. Ошол себептен эгерде IT-ни окуп алсаңар, чет мамлекеттерге кеткенге жеңил болот. Көп мекендештерибиз Орусияда жүрөт. Ошол мекендештерибиз IT-ни окуп эле, кайра эле өздөрүнүн компанияларынын IT департаменттерине кирип кетсе болот. Мурдагы менеджерлеринин, мурдагы кара жумуштагы башчыларынын үстүнөн IT болуп иштеп калат. Ошол үчүн окугула дегеним ошол. Байке Android разработчик эмне жумуш кылат, түшүндүрүп бериңизчи дейт. Android разработчик application'дерди телефонго түшө турган кылып даярдайт. Мисалы, бир веб-сайт болсо, айталы Apple'да бир application болсо, iPhone'уңарда. Ошол iPhone'догу ал iPhone'го түшө турган болуп чыгат. Анан ошону Android разработчиктер берки Android телефондорго, Google телефондорго түшө турган кылып, жаңы application жасайт. Cloud engineer бул жаңы профессиялардын бири IT багытында. Cloud'га байланыштуу Apple Cloud, Google Cloud, AWS, Microsoft'ун Cloud деген, Azure деген платформасы, ошолордун баары жаңы кесиптерди пайда кылган. Ошодо иштегендердин баары Cloud engineer болуп эсептелет. Эгерде кызыктуу болсо, Google'дан издеңиз, же Айдананын макаласы бар. Ушул профилге кирсеңиз, шилтемелери бар үстүдө. Ошол жерден Cloud Engineer жөнүндө кыскача кыргызча маалымат тапсаңыз болот. Өзүмдүн биринчи кесибим боюнча мен котормочу, Америка таануучумун. Американын историясын окуп, анан котормочулук кесипти окугам. Биринчи дипломум боюнча ушундай. Анан экинчи кесибим бул IT. IT-ни мен курстан окугам. Аны качан түшүндүм? Америкага келгенде IT-нин баалуулугун, IT келечек экенин бул жакта түшүндүм. Себеби дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы экономикасы бар мамлекетте келсек баары эле IT деп, IT-нин технологиянын айланасында жашашат экен. Ошол үчүн IT-ни дароо окуп, кыска жол менен курс аркылуу эле жумушка кирип кеткенбиз. Ошол себептен биз өзүбүз көргөн нерсени силерге бөлүшүп баштаганбыз Айдан экөөбүз 7-8 жыл мурун. Ошол башкалар дагы IT-ге окушсун, Россияда жүргөн мекендештер деле окуп, ошол жерде эле жумушка киришсин деп, биз жасаган нерсени силер дагы жасай аласыңар деген идеяны жеткизгибиз келген. Эгерде курс тандап аткан болсоңуз, IT курстарды, биздин YouTube каналда сапаттуу курсту кантип тандайм деген видеону көрсөңүз, ошол жерде биз эмнелерге көңүл буруш керек, эмнелерге басым жасаш керек, ошол жөнүндө айтып бергенбиз.
ар бир видеону көргөндө биз ылдыйына текст киргизип коебуз. Ошол текстти окуп карап көрүңүздөр. Ал жерде биз айткан маалыматтарды кошуп бөлүшүп коебуз. 14 жаштагы баламды, өспүрүм баламды Бишкекте кайсыл жерде айтиге окутсам болот дейт. 14 жаштагы балаңыз мектепте окуп атсанда кошумча акысыз программаларга жаздырыңыз. 1 сааттык код сыяктуу дагы лагерлер бар, кыска мөөнөттүү. Ошондойлорго бара берсе болот. Анан негизинен курстарга барам десе деле эч кандай жакшы чектелүү эмес. Жаш балдар дагы курстарга барып катыша берсе болот. Андан сырткары онлайн платформалардан аккаунттарды ачып берип койсоңуз болот. Акысыз платформалар көп. 5-6 жаштагы балага дагы кызыктуу кылган анимацияны үйрөнүп, ошол код жөнүндө түшүнүк алып, айтиге кызыктырчу атайын платформалар бар. Ошолор жөнүндө Айдана Telegram каналдан бөлүшүп турат. Айдана өзү дагы волонтер болуп Америкадагы ошо жаш балдардын проектине катышкан. Ошол Айдананын Telegramынан маалымат алсаңыз болот. Айтини чет өлкөдөн окуу үчүн 9ду бүткөн жакшыбы же 11диби дейт. Экөөсү тең жакшы. 9ду окуп аткан болсоңуз, IREX сыяктуу программаларга тапшырсаңыз, анда окуй берсеңиз болот. 1 жыл Америкага барып окуп келип, кайра Кыргызстанда окууңузду улантасыз. Эгерде 11ди бүткөн болсоңуз, анда TOEFL'ду тапшырып же IELTS'ти тапшырып, университеттерге тапшырасыз. Өзүңүздүн деңгээлиңизге карап, эгерде жакшы английскийди билип 9-класста эле ошол программаларга өтүп кетсеңиз, анда барып окуп келиш керек. Билим алууну биринчи priority кылыш керек. Мен университетте программист инженер факультетинде окуйм. Бизде спец сабактарга караганда гуманитардык сабактарды көп өтүшөт дейт. Программист болом дегендерге Бишкектеги жогорку окуу жайларды сунуштабайм. Айтып кетчү нерсе, эгерде университетке Бишкекте IT тармагына тапшырсаңыз, ал жактын диплому керек болот сизге. Карьердик өсүү жасайм деген адам үчүн диплом, мисалы, катардагы программист болуу үчүн бул курс жетиштүү. Ал эми өсөм десеңиз, ошол компаниянын IT менеджер, андан кийин көтөрүлүп продакт менеджер же ITнин департаменттин директору болом десеңиз, анда сизге диплом керек болот. Башка багытта болсо да. Ошол үчүн университетке IT багытына тапшырып, кошумча онлайн акысыз порталдардан курс үйрөнө берсеңиз болот. Код тилдерин. 4 жылдын ичинде 4 акысыз тилди үйрөнүп алсаңыз болот. Ошондо дипломуңуз да болот. Анан кошумча 4 программалоо тилин үйрөнүп чыгасыз. Ошону сунуштамакмын. Себеби азыр пандемияда көбүрөөк басым жасалды. Ар бир адам өзү үйрөнгөнгө. Негизинен чет өлкөлөрдүн ыкмасы ошондой. Эч ким аркадан чуркап окуу, кел балам деп андай мамиле кылышпайт. Сага керек, сен окуйсуң, окубасаң, биздин университетке келбе деп эле ошентип чыгарып коет. Ошол себептен адамдар өзүн өзү окутуп, өзүн өзү билимдүү кылганга үйрөнгөнү дагы жакшы да. Азыр онлайн окуулар ушундай болуп атпайбы? Тапшырмаларды берип, анан ар бир адам өзүнчө окуп, өзүн өзү өнүктүрөт. 2-3 жылдан бери жазышат, бирок өздөрү айтыны баштай элек да. Ошолорго айтмакмын. Ойлонуп жүрө берсеңер, дагы деле убакыт өтүп, жаш өтүп жүрө бересиңер. Эртерээк эгерде каалоо болуп атса, ошол каалоону ишке ашырып, курстардан окуп, 6 айдын ичинде ошол эле жашап аткан мамлекетте IT адиси болуп, жумуш издеп, жумушка кирсеңер болот. Бул реалдуу нерсе. Америкада канча деген кыргыз мекендештерибиз грин карта менен келишет, 40 жашта келишет, 3 баласы менен келишет. Бирден окушуп, бир келинчеги окуп, андан кийин күйөөсү окуп, же наоборот ушинтип жумушка кирип, IT үй бүлө, IT адистери болуп калышып атат. Ошол себептен IT окуу үйрөнүү бул жеңил эмес, бирок өтө кыйын дагы эмес. Аракет кылган адам ошондой четке чыкканга мындай кыйынчылыктарына чыдап, четте жүргөн адамдар буну окуп ишке ашыра алат. Ошол себептен биз үй бүлө катары, IT үй бүлө катары ушундай IT үй бүлөлөр көбөйсө деп биз маалымат беребиз. Кантип IT-ге баштасам болот, биринчи кадамды кантип таштасам болот деген суроолор көп келет. Ошол үчүн биз видеолорду тартабыз. Силерден миңдеген каттар келет, бирок ошолордун баарына жооп берип
убакыт жетпегендиктен биз видео тартып коебуз. Ошол көп суралган суроолорго. YouTube'дагы биздин видеолорду темасы менен издеп, ылдый видео деген баскычты басып алып, ылдый эски видеолорго барсаңар, IT-ни нөлдөн баштап окуса болобу, математиканы билбей окуса болобу, англис тилди билбей эле окуса болобу, Орусияда иштеп жүргөн мекендештер IT окусак болобу деген темаларда бүт видеолорду киргизип койгонбуз. Анан кантип сапаттуу курс тандайбыз, кантип ноутбук тандайбыз деген темаларда биз ар бирине 10-15 минутадан сүйлөп бергенбиз. Ошолорду көрсөңөр, ошол эле маалыматтар азыр дагы актуалдуу болуп атат. Ошол себептен биз YouTube каналдагы видеолорду кайра-кайра бөлүшүп турабыз.